Азыркы кезде Токтогул ГЭСин кайра калыбына келтирүү иштеринин 2 жана 3 фазасы кызуу жүрүп жатат. Алгачкысы былтыр аяктаган. Долбоордун жалпы баасы 181 миллион долларга барабар. Буга улай өкмөт жакында Камбар Ата 2 ГЭСинин 2 агрегатын курууну да көздөп жатат. Мындан тышкары Ат башы жана Үчкоргон гидроэлектростанцияларын реабилитациялоо пландары бар. Мисалы Үчкоргон ГЭСине алдын ала эсептөөлөр боюнча 160 миллион доллар сарпталат. Азырынча тендер өтө элек, бирок өкмөт каржы булактары табылганын билдирди. Платинанын срогу 100 жылга чейин деп айтылат. Ошондой норма бар, 100 жылдык деп. Ал эми ичиндеги электр жабдыктарынын түрүнө карата 30-35 жыл срок службасы бар. Башкача айтканда, Үчкоргон ГЭСи толугу менен өзүнүн электр жабдыктары, өзүнүн ресурсун иштеп бүттү. Аны жаңылабасак, эгер кокус бузула турган болсо, кайра калыбына келбей турган болуп бузулуп калышы мүмкүн. Муну менен катар эле өкмөт Токтогул гидроэлектростанциясынан кубаттуулугу 1,5 эсе жогору боло турган Камбар Ата 1 ГЭСин курууну пландап жатат. Ага улуттук деген макам берилиши мүмкүн. Кубаттуулугу 1860 мегаватты түзүп, жылдык орточо потенциалы 6 миллиард киловатт саатка жетет. Азырынча инвестор жана эл аралык каржы институттары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатыптыр. Өнөктөш болчулардын катарында Казакстан менен Өзбекстан да болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстан баштапкы жумуштарды өзү жүргүзүп, жол, тоннелдерди, көпүрөлөрдү куруп жана курулуш аянтын даярдоону пландап жатканы маалым болду. Давайте сейчас не буду комментировать этот вопрос. Келиңиздер, бул суроого азыр комментарий бербей турайын. Себеби буга чейин чоң долбоор деп айтканым ушуга тийиштүү. Ошон үчүн бул боюнча өкмөт өзүнчө билдирүү жасайт. Будут отдельное заявление правительства. Назаров долбоордун баасын да мөөнөтүн да ачыктаган жок. Белгилей кетсек, Камбар Ата 1 ГЭСи Кыргызстандын гидроэлектростанциясындагы ири долбоор. Анын баасы 3 миллиард доллар болоорун өкмөт 2014-жылы эсептеп чыккан. Жана ал курулуп калса, өлкөнүн эгемендүү тарыхындагы каражат эң көп сарпталган долбоор болуп калаарын билдирген. Ошондой эле ал өлкөгө электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Адистердин эсептөөсүндө Камбар Ата 1дин курулушу 8-10 жылга созулушу мүмкүн. Ал эми Каса 1000 долбоорун эске алганда, ал өзүн-өзү 12 жылда актайт. Өзбектер менен казактардан менен кошо куруп жиберебиз деген ким билет. Буга чейин далай казактар менен дагы, өзбектер менен дагы байланыш болгон бул боюнча. Буга чейин алар баягы жөнөкөй мындай эмисип коюп эле ачык жооп беришкен эмес. Камбар Ата 1 ГЭСин куруу тууралуу кептер өткөн кылымдын 80-жылдарынан бери айтылып келет. Алдын ала эсептөөлөр жүргүзүлүп, жада калса алгачкы техникалык иштери башталгандан кийин сайыз урап иш токтоп калган. Кайра 2010-жылдардан тарта долбоорду ишке ашыруу аракеттери башталып, Орусиядан инвестор дагы табылган. Бирок Өзбекстан буга караманча каршы чыгып, Ислам Каримов эгер Кыргызстан бул маселеде коңшулар менен макулдашпаса, чатак чыгаарын эскерткен эле. Кийин 2012-жылы өкмөт Орусиялык Русгидро компаниясы менен Камбар Ата 1 жана жогорку Нарын каскадын куруу тууралуу келишим түзгөнү белгилүү. Бирок 4 жылдан кийин Кыргызстан инвестор милдеттерин аткарбай жатат деп келишимди денонсациялаган. Азыр аталган компания долбоорго жумшаган 37 миллион долларын өкмөттөн доолап жүрөт. Мындай тагдыры татаал долбоор узак мөөнөттүү болгондуктан адистер анын ийгиликтүү ишке ашышына көп ишене беришпейт. Ошондуктан анын ордуна чакан ГЭСтерди салуу пайдалуу дейт алар. Поэтому это очень большой проект, очень амбициозный. Камбар Ата 1 чоң жана дымактуу долбоор, каражатты да көп талап кылат. Анан калса ал кыска убакыт ичинде бүтпөйт. Азыр чакан ГЭСтерди куруу мезгили, себеби ички керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн жаңы кубаттуулук керек. Там будут большие зоны затопления. Ошентсе да адистер мындай масштабтуу долбоорду ишке ашырууга өкмөт далалаттанышы керек деп эсептешет. Анткени өлкөдө электр энергиясынын керектөө жыл сайын 4%-га өсүүдө. Демек жакынкы жылдары азыркы өндүрүлүп жаткан электр энергиясы ички керектөөнү да жаппай калышы мүмкүн. Муну менен катар Кыргызстан Каса 1000 долбоорунун катышуучусу. Ал аркылуу пайда көрүп калуу үчүн ашыкча энергия өндүрүү керек. Бизде кененирээк электр энергиясы болуш керек да. Ал энергия бизде Каса 1000 бүткөнчө 2020 канчанчы жылы 22-жылы бүтсө керек эле. Ал бүткөнчө бизде мындай ашык электр энергия калбай калышы мүмкүн да, ички керектөөлөрдөн. Анан алайка эмнени беребиз, бул дагы чоң маселе. Ошондуктан албетте азыр мүмкүнчүлүк болуп кала турган болчу болсо
Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт-саатка барабар. Учурда анын 10% гана өздөштүрүлгөн. Адистердин белгилөөсүндө эгер Камбар-Ата 1 курулуп ишке кирип калса, 2040-жылга Кыргызстан өзүн-өзү электр энергиясы менен толук камсыздап, көз карандысыздыкка жетишечине сыртка да үзгүлтүксүз экспортко чыгып баштайт. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.